Кутмануу кечиңиздер менен күн ичинен орун алган урунтуу окуялар топтому менен тааныштырып, эфирде Сүткүл жаңылыктар маалыматтык программасы. Кызматыңыздарда мен Толон Тайларбеков, саламатсыздарбы? Алгач чыгарыштан кыскача. Үмүт Каракол реабилитациялык борбору өткөн жылы Каракол шаарында ачылган. Борбордо үй жайсыз, кароосуз калган жарандар учурда жашап келишүүдө. Акыркы жылдары улуттук колореттеги кооз буюмдарга болгон суроо талап күчтүү болгондуктан чебер усталар түрдүү буюмдарды жасап элге сунуштап жатышат. Жергиликтүү бийлик органдары тийиштүү аймактарда талап кылынган санитардык эпидемиологиялык эрежелерди сактоо менен экономикалык ишмердүүлүктүн түрлөрүн жандандыруу маселесин чечүү ыйгарым укугуна ээ болушат. Бул туурасында Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Эльвира Сурабалдиева Республикалык чам штабтын кезектеги кеңешмесин жүрүшүндө билдирди. Кеңешмеде өлкө аймактарындагы эпидемиологиялык абал талкууланып, жаңы ооруканалардын курулушунун жүрүшү, алардын тийиштүү медициналык жабдуулар жана инвентарлар менен жабдылышы маселеси каралды. Медициналык мекемелерди куруу жана жабдуу боюнча иштердин жыйындысын өз мөөнөтүндө жыйынтыктоо маанилүү. Аталган маселеге өзгөчө басым жасоону өтүнөм. Мындан тышкары аймактардын жетекчилери алынган гуманитардык жардамдар жана анын бөлүштүрүлүшү боюнча тыкыр маалыматтарды сунуштоосу зарыл. Алынган көмөктүн так эсебин жана талдоосу болушу зарыл, деди ал. Февраль айынан октябрга чейин аралыкта облустагы банктардан, финансылык мекемелерден жана соода жайларынан ири суммадагы акча уурдалган. Бул тууралуу Сүткүл облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Бул кылмыштар Каракол шаарынын жана Ак Суу районунун аймагында катталган. 10 февралда Теплокульчик айылында белгисиз бирөөлөр Мөлбулак кредиттик компаниясына кирип, жалпы суммасы 800 000 сом болгон уюлдук телефондорду уурдап кетишкен. 21 июлда шектүүлөр ушул эле айылда Байтүшүм банкынын эшигин бузуп кирип, терминалдан 91 250 сом акчаны алып кетишкен. Сентябрда Каракол шаарында Бакай банктын терминалын бузуп ачууга аракет кылышкан. Ал жактан эч нерсе уурдай алышкан эмес. Октябрда 3 соода түйүнөн 50 000 сомдук товар уурдалган. Жакында бул кылмыштарга шектүү катары облустун Ак Суу районунун 31 жаштагы жана Чүйдүн Лебединовка айылынын 35 жаштагы тургуну кармалган. Облустук милиция аталган шектүүлөр кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо турганын белгиледи. Соттун чечими менен алар 2 айга камакка алынды. Өткөн суткада коронавирус 481 кишиден табылып, 433 бейтап орну жеңди. Бул тууралуу республикалык штаб кабарлады. Ага ылайык орунду элештиргендердин көбү Чүй областында катталган. Бишкек шаары 2-нчи орунда турат. Жуктургандар Бишкек 124, Ош 16, Чүй облусу 176, Ош облусу 22, Талас облусу 14, Нарын облусу 6, Сүткүл облусу 35, Жалал-Абад облусу 67, Баткен облусу 21. Ушуну менен өлкөдө коронавирус жуктургандардын жалпы саны 70 366 болду. Анын ичинен 61 593 бейтап айыккан. 17 ноябрда Кыргызстандын Конституциясынын жаңы долбоору коомчулуктун талкуусуна коюлган. Аны референдумга чыгарыш үчүн коомдук талкууга коюу тууралуу мыйзам долбооруна 80 депутаттын демилгеси экени расмий жарыяланган. Кийин ал депутаттардын айрымдары демилгечи болуудан баш тартканын билдирип, баш мыйзамдын долбоорун өздөрү жазбаганын, аны көрбөгөн ага автор эмес экенин айтып чыгышты. Жаңы Конституцияны колдогондор эгер алардын варианты кабыл алынса, анда Кыргызстанда бийликтин жоопкерчилиги күчөй турганын, буга курултай институтундагы өгөжө болоорун баса айтышса, ал эми алардын долбоорун сындагандарда болсо, бул кадам өлкөдө президенттин бийлик дээрлик чектелбей калган, авторитардык башкаруунун өзгөчө түрүн орнотууга багытталган деген кооптусун билдирүүдө. Теманын жошунан кабарчыбыз Гүлбара Барктабасова айтып берет. Баш мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр коомчулуктун талкуусуна жем таштады. Ар бир экинчи жаран өзүнүн оюн билдиришүүдө. Айрымдары президенттик башкаруу керек эмес, бул башкаруу акырындап хандык башкарууга алып келет дешсе, айрымдары кайчы пикирде. Бул маселе боюнча Каракол шаардык ардагерлер кеңешинин мүчөсү Бейшебай Муратов мындай дейт. Мисалы президенттик бийлик эмне үчүн жаман, ал ажыдар болуп кетиши мүмкүн деген сөздөр айтылып атат. Аны кылган деле өзүбүз болобуз. Аны ооздуктаган деле өзүбүз болобуз. Анткени биздин Кыргыздын салтында, тарыхында эбактан бери келаткан.
Башчың bir болсын, батырың миң болсын деген. Демек, жақшы ақылды лидер болып, ал президентіміз болса, бір эле киши болот. Ал эми ал топтогон командасы жанагы акылдуу өкмөт мүчөлөрү болсо, акылдуу башкаруучулар болсо, анда миң баатыр деген ошол. Демек, андай команда менен элди жыргатса болот. Садыр Жапаров ал өз үчүн кабыл алып аткан жери жок. Жагдай ошол алып келди. Биз тиягын түздөйбүз, кагаз боюнча биягын түздөйбүз деги чектүү убакыт күтпөйт. Элдин баары мына күндө күн эмес саат сайын азыр эчтеке жок. Конституциянын жаңы долбооруна ылайык депутаттык мандаттын санын кыскартуу сунушу киргизилген. Учурда эл арасында талкуу жүргүзүлүүдө. Коомчулуктун пикирин угуп талдап көрүп, туура келсе баш мыйзамга бекитилери айтылган. Депутаттардын эми эки палаталуу кылалы деп атышат да, менин оюмча эки палаталуу кылган туура. Бирөө партиялык тизме боюнча Такаиш деген жогорку палата болуш керек да, сенаторлордун палатасы. Экинчиси болсо эл өкүлдөрү. Эл өкүлдөрүнө көпчүлүктүн пикирине да мен да кошулуп атам. Ар бир аймактан 2ден депутат. Бирдей болуп, калктын саны көп болсо дагы, мисалы Кара Суудан, Сузактан, аякты калктын саны боюнча эметсек 5 депутат болушу мүмкүн. А Чаткалдан бирөө эле, Актала Тогустурдан бирөө эле болуп калат. Анда диспропорция болуп калат да. Ошон үчүн көпчүлүгү ар бир аймактан жанакы мажоритардык система боюнча бирдей депутат болду. Шайлансын деген пикирге токтолуп атат. Менин оюмда ушундай болуп атат. Мындан сырткары элдин көйгөйүн мамлекеттик деңгээлде чечүү үчүн курултай системасы киргизилүүдө. Бул система элдин үнүн түзмө-түз бийликке жеткирүүгө көпүрө болот дешет активисттер. Элдик курултайды уюштуруп, ушул институтту киргизе турган болсок, эл арасынан данышман, акылман, акылдуу ушу элдин көйгөйүн чече билген, ошо көкүрөгүндө сакталып турган ушул элдин көйгөйүн ушу менен ушундай бир маселени коюп бийлик өкүлдөрүнө ушуну чечип алсак деген адамдардын саны көп. Мына ошоларды бир теске салар беле деген ой келип чыгат да. Значит, элдик курултай ушу кыргыз элинин атынан сүйлөй турган акылман адамдардын институту. Ошону сөзсүз кириш керек. Демек, президент андан кичине жалтактап туруш керек. Ondan отчетун берем деп туруш керек. Белгилей кетсек, сөз эркиндигине чектөө коюу боюнча пункт баш мыйзамга киргизилип жатат. Билгени да, билбегени да өз оюн чаржайыт кылып, социалдык булактарга жарыялоосуна бөгөт коюу боюнча маселе элдин талкуусуна коюлду. Сөз эркиндиги жөнүндө айта турганбыз, азыркы жаңы баш мыйзамга сөз эркиндигин чектөө боюнча айрым беренелерде өзгөртүүлөр кирип калыптыр. Негизи сөз эркиндигин эч качан чектебешибиз керек. Себеби адам жаралгандан баштап эле ага сөз эркиндиги берилет. Эгерде сөз эркиндиги мындай кандайдыр бир региондук бөлүнүүчүлүккө, трибалисттик бөлүнүүчүлүккө алып келип, элдин ынтымагын буза турган ушундай жаман нерселерге алып келе турган болсо, анда ал адам ошол сөз үчүн жооп бериш керек. Бул жагына карашыбыз керек. Коомчулукта түрдүү пикир жаратып жаткан баш мыйзамдагы өзгөртүүлөр боюнча коомчулук өз пикирин билдирүүдө. Учурда конституциялык кеңешме түзүлүп, анын мүчөлөрү тарабынан жактырылган баш мыйзам долбоорунун коомчулуктан келген сунуштар жана сын пикирлерди эске алуу менен редакцияланган варианты даярдалат. Гүлбара Барктабасова, Нурлан Чойбеков, Сергей Мищенко, Ысыкөл маалымат кызматы үчүн Каракол шаарынан. Үмүт Каракол реабилитациялык борбору өткөн жылы Каракол шаарында ачылган. Борбордо үй-жайсыз, кароосуз калган жарандар жашап келишүүдө. Каракол шаарында кар жаап, сууктун түшүшү менен убактылуу баш калкалоочу борборго келген жарандар көбөйгөн. Көбүн эсе түнү менен көчөдө мас абалда уктап калган жарандарды милиция кызматкерлери 103 тез жардам унаасы менен алып келишет. Баш калкалоочу жайы жок 20 жаран бүгүнкү күндө аталган жайда күн кечирүүдө. Алардын турмушунан Салтанат Сарыкеева айтып берет. Enekем berekem gölüküm, enekem tavılgıs berekem, enekem üçün bir yaşaybız ey, altınım gölüküm berekem. Өзүн дилде кан деп тааныштырган жаран бул жака 1 ай мурун келген. Буга чейин көчөдө алкоголдук ичимдик ичип, үй-жайсыз жүргөн. 2006 жылдан баштап коңшу Казакстанда жалданып иштеп келгендигин айтат. Өзүнүн 5 баласы болгондугун, алардын бардыгы каза болуп калгандыгын билдирди. Менби ыйлап деген тиги, эми кайсы жака барам десем, скорый чакырып туруп салып ийди, анан келдим. Мына жакшы жашап атам.
кийим берди, мынакей. Тамагыбыз 3 мал, жакшынакай тамак, пряник сыраникине чейин берип, жакшылап багып атат. Анын эми кандай максаттарыңыз бар алдыда? Ушул жерде эле болом деп атасызбы же кандай болот? Ушул жерде болбогондо кайсы жака барам мен? Ушул жерде болом. Эч жака барбайм, карыялар үйүнө да барбайм. Реабилитациялык борбордун жетекчисинин айтымында үй жайы жок жарандар үчүн ачылган борбордо 20 киши жашап жатат. Анын ичинен 6 аялдар. Көбүнесе көчөдө үшүп жүргөн жарандар келип, жылынып, чай ичип кайра кеткендери дагы бар. Ал эми борбордо туруктуу жашап жаткан адамдардын басымдуусу жашы өтүп калган жарандар. Алар үчүн бардык шарттар каралган. Көбүнчө эми карган кишилер да, биякта постоянно тургандардан карган кишилер, багар көрөр жок. Тугандары карабаган, балдары карабай калган ушундай адамдар бар, карган. Анан скорый помощь алып келет, көчөдө баягы жатып тоңуп калбасын деп, көчөдө жаткан мастарды терип келет. Анан эмелер келет, ГОУДдан милиция кызматкерлери да алып келип турат. Ошондой көчөдө уктап мас болуп калгандарды алып келет. Анан бияктан соолугуп, оңолуп, үй жайы болсо кайра кетишет. Үй жайым жок, барар жерим жок десе, биякта калышат да. Үмүт Каракол аталышындагы реабилитациялык борбор Каракол шаарындагы Салиев көчөсү 20 дарегинде жайгашкан. Үйдү ижарага алышып, айына 10 000 сомдон төлөшөт. Бул каражатты Каракол шаардык мэриясы өткөн жылы алдын ала 1 жылга үй ээси менен келишим түзүп төлөп беришкен. Борбордун ачылгандан бери 300дөй жаран кайрылган. Тамак аштарын өзлөрү бышырышат. Очерет биякта эме дежурствонун графиги бар. 2-2ден киши коюп койгонбуз. Өзлөрү ошо обед, ужин, завтрак жасайт. Анан продуктулар ошол мэрия аркылуу берилет, башка адамдар аркылуу берилет, же өзлөрү иштеп таап келгендер бар. Ушундай эми Кудай кыскасы кам көрөт да. Анан бул жерге көбүнчө ошол репцентрдин ачылышына бул вице-мэр Гүлназ Жеңишевнанын көп салымы бар да. Ошол киши көп аракет кылып, анан ушул жак ачылды. Ошо чогуу иштешип атабыз. Азыр эми ошо көмүр керек. Анан эгер кийим кечек болсо деле, ошо эски баягы кийилбей калган кийимдер болсо, биз бияка көчөдөн келгенде баягы аябай начар кийинип келишет. Анан бияктан кийинтип, кайра жуунтуп, тазалантып, анан баягы эски кийимден ыргытып, ушундай аракет кылабыз. Анан дары-дармектер да керек. Грипп болушат, же давлениясы көтөрүлөт, же түшүп кетет. Же бут ооруйт, ушундай дары жагынан да жардам болсо жакшы болот. Жакындарына кереги жок жарандар мынтип баш калкалап күн кечирүүгө жай тапкандарына ыраазы болуп жашашууда. Тазалыкка үйрөнгөн чоң ата, чоң эне курагына келип калган жарандар бул жакта бири-бири менен бир туугандай эле болуп калышканын көрүүгө болот. Негизи иштешкенибизге мэрия менен 3 жыл болот. Ошо Красный Крестке башында тамакташып иштеп жүрдүк, анан кийин аякта шарт болбой, анан азыр ушул үйдү арендага алып, ушул жакта иштетип атабыз. Бул жерге келип иштеп атканыма мен Кудайга ыраазычылык билдирем. Анткени тиги көчөдө багар көрөрү жок дети чычырканак түндө калган кишилерди алып келет экен мияка. Анан ошолорду багып, өзүбүздүн атабыздай, энебиздей көрүп, өзүбүздүн эле тиги жакындарыбыздай көрүп эле бардык жагын караштырып, ошо багып каралашып атабыз. Кичинекей балдар сыяктуу мындай колго түшүп калгандай мындай такыр четке кагылып, бул обществодон четке кагылып эле такыр эле өзүлөрү ушундай кирпи болуп калышкан да. Тийсең эле колуңар тийгизсең эле кирпи болуп эле жамына калышат. Кезекке туруп, үй жыйнап, тамак жасап, эмгекке дагы тартылышат. Тамак аш, кийим-кече жагынан жардам болсо жакшы болмок деген ойлорун дагы билдиришти. Салтанат Сарыкеева, Алтынбек Исаев, Асылбек Касанов, Ысыкөл жаңылыктарына. Кыргыз Республикасынын айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министри Тилек Токтогазиев Баткен шаарындагы Баткен өсүмдүктөр карантини башкармалыгынын имаратынын курулуш иши менен таанышты. Имараттын курулуш ишинин жүрүшүнө өкмөттүн Баткен облустагы өкүлү Жаныбек Жалалов баштаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү дагы катышып, капсула салышты. Кененирээк кийинки материалдан тааныша аласыздар. 21-13 размердеги жеңил конструкциядан салынган имарат. 8 кабинет лабораториялары бар. Железный бетонный фундаменти, анан үстүдө металлический каркастан салынган.
Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине мүчө болуусу менен санитардык, ветеринардык жана фитосанитардык чараларды жөнгө салууга өзгөчө маани бериле баштаганы маалым. Бул аракеттер өсүмдүктөрдүн карантиндик чараларын коргоого шарт түзүүдө, ошондой эле багбан дыйкандарды колдоо максатында алардын өндүргөн продукциясын экспорттоого мүмкүнчүлүк болот. Эми жалпы Кыргызстанда 5 лаборатория бар. Бул 6-чы лаборатория болуп курулуп атат. Бул жерде болсо эми Баткенде өзүнүн областтын деңгээлинде таякта ушундай эң заманбап лаборатория болуп, бияка дагы жаңа бир жабдыктарды алып, ушул Баткен элине жеңилирээк болуп дыйкандарына ошол сыртка экспортко чыгуу боюнча шарттар түзүлдү. Жалпы сметалык баасы 10 миллион 650 миң сом болгон имараттын курулушу 2020 жылдын ноябрь айында башталып, 2021 жылдын апрель айына бүткөрүү пландалган. Имаратта лабораториялык бөлмөлөр, окуу жана иш бөлмөлөрү, ошондой эле тийиштүү болгон бардык шарттар каралып, атайын тажрыйбалуу адистер да даярдалган. Лабораторияда жалпы саны 10 киши иштейт. Бул жерде официально, значит, жогорку билимдүүлөр, лаборанттар иштейт бул жерде. Булардын негизги максаты биздин Баткен областынын аймагындагы айыл чарба продукциясыны зыянкечтерди аныктоо борбор болуп эсептелет бул жерде. Бүгүнкү күнү биздин бул лаборатория боюнча биздин специалисттерибиз даяр. Ишкананын курулушу аймактагы кооптуу, зыяндуу продукциялардын таркалышын алдын алууда коопсуз жана натыйжалуу ыкмаларын колдонуу менен иш алып барууга өбөлгө болот. Бул аракет биринчи кезекте айыл чарба продукцияларын өндүрүүчүлөр жана ишкерлердин ишин илгерилетүү максатын көздөйт. Бул лаборатория ишке киргенде эң биринчи ушу Баткен облусунда дыйкандары өздөрүнүн продукцияларын, шек санаган продукциялары, топурагын керек болсо ошону дагы Кудай буйрса киргизебиз, алып келип ушул жерден изилдеп, көрүп, аныктап алганга шарт түзүлөт. Бул биринчиси. Экинчиси экспортко багытталып аткан продукция ошол жерден текшерилип, бизден сертификат беребиз экспортко. Ошол жерден эле бияктан жазылып, биздин экспортко багытталган ишкерлер үчүн абдан ыңгайлуу шарт түзүлөт. Үчүнчүсү импортталып жаткан продукция. Эми импортталып жаткан продукция негизинен тартип боюнча ал жактан лабораторияны текшерилип, ал жактын уруксат кагазы менен келиш керек. Бирок күмөн жаралган учурда биздин кызматкерлер өткөрүү пунктунан карап туруп, күмөн жаралса лабораториядан мен кайра дагы текшерем деп айтууга укугу бар. Буга чейин Баткенде лабораториянын жоктугунан экспорттоочу продукциянын сапатына күмөн жаралган учурда Ош шаарындагы лабораториядан текшерүүгө мажбур болушкан. Белгилей кетсек, мындай лаборатория өлкөнүн 7 облусунда курулмакчы. Мына силерге жардам ушул деп илеги түшүндүрөт атабыз да. Судун өзү 51 сом, биз даярдап туруп 20 сом берет. Кыргыз Республикасынын айыл чарба тамак аш өнөр жай жана мелиорация министри Тилек Токтогазиев Баткен облусуна болгон иш сапарынын алкагында Баткен шаарындагы Баткен регионалдык биофабрикасынын ишмердүүлүгү менен да таанышты. Аталган биофабриканын иштеп баштоосу менен айыл чарба продукциясын дарылоодо химикаттарды пайдалануу кескин кыскарып, өндүрүлгөн продукцияларды жакынкы чет мамлекеттерге экспорттоо мүмкүндүгү пайда болот. Айнура Орозобекова, Нурлан Чойбеков, Ысыккөл жаңылыктар кызматы үчүн Баткен облусунан. Дүйнөнү дүрбөлөңгө салган COVID-19 илдети менен күрөш өзгөчө медицина тармагынын адистерине оор түйшүктү жаратканы барыбызга маалым. 16 ноябрдан 22 ноябрга чейин метайымдарга рахмат деген теманын алкагында Кыргызстандын ар бир аймагында акция жүргүзүлүп, метайымдарга ыраазычылыктар билдирилди. Бүгүн дагы өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн атынан метайымдарга ардак грамоталар, алкыш баракчалар жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Дүйнөнү дүрбөлөңгө салган COVID-19 илдети менен күрөшүү өзгөчө медицина тармагынын адистерине оор түйшүктү жаратканын эч кимибиз тана албайбыз. 16-нан 22 ноябрга чейин медайымдарга рахмат деген теманын алкагында Кыргызстандын ар бир аймагында акция жүргүзүлүп, медайымдарга ыраазычылыктар билдирилди. Бүгүн дагы өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн атынан медайымдарга ардак грамоталар, алкыш баракчалары жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Ушул пандемия башталгандан бери биринчи толкунда жай айларында эмне дегенди баштан өткөргөнбүз тууралуу арасынан өзүңүздөрдү баягы согушка аттанганда аттанып ушул кызыл зонага кирип башында баягы көпчүлүгүбүз билген жокпуз да, айрым бир кызматкерлерден ажырап калган күндөр да болду, өкүнүчтүүсү. Анан мына бүгүнкү күндө дагы бир сыноодон өтүп жатабыз. Ушул сыноолордон аман-эсен чыгып кетелик, сиздердин жардамыңыздар менен. Сиздерге ишиңизден ийгилик каалайм. Бар болуңуздар. Биздин балдардын
ата-энелердин, жакындардын, эл элчибиздин өмүрү бул пандемия эмес, башка озук болсо да сиздердин колуңуздарда. Баягы кыргыздар деп айтпайт да, умайын депчи, умайын силерсиздер. Мындан сырткары балалык үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун жана профсоюз комитетинин атынан дагы бир канча медайымдар COVID-19 илдети менен күрөшүүдө. Медицина тармагындагы үзүрлүү эмгектери үчүн акчалай сыйлыктар менен сыйланышты. Ал эми Ысык Көл облусунун саламаттыкты сактоо координаторунун билдирүүсүндө дарыгерлерге 5 медайым кызмат кылып, жардамчы кол болушарын, кандай гана жагдай болбосун, күн-түн күзөтүүлөргө эч маселесиз кызмат кылгандары мамлекет үчүн зор күч-кубат экенин баса белгилешти. Айтылған теманын өзі эле абдан толкундатат да, медайымга рахмат айт. Сөзсүз түрдө айтыш керек. Анткени булар абдан чоң күч, чоң армия. Дарыгер бир болсо, булар 5, бир дарыгерге, например. Ошолордун чоң жардамы менен биз ойлойбуз, быйылкы жайындагы өтө чоң апатты жеңдик деп. Баары бир жакшылыкка өттүк. Баягы пандемиянын салмагы азайды. Азыр эми кайра экинчи толкуну деп атабыз. Бул экинчи толкунда ошо бирден кийин абдан даярдыктар, сабактар өтө күчтүү болгондуктан мен ойлойм азыр калыбы менен чечилип атат. Адам баласынын өмүрүн сактоодо медицина кызматкерлери ар дайым биринчи болуп кол сунат. Бирок эмнегедир алардын эмгек акылары аз бааланып, кийинки саналуу жылдар арасында гана көбөйгөнү маалым. Ошентсе да алар өз кесиптерин мыкты деңгээлде аткарышып, калктын саламаттыгын сактоодо салымдарын кошуп келишкен. Акыркы COVID-19 илдетинин жайылышынан улам медициналык кызматкерлерге жоопкерчиликтүү түйшүк жаралганы баарыбызга маалым. Аны менен катар эле аларга өзгөчө көңүл бурулуп жатканын өзлөрү да эскерип жатышат. Андыктан ар бир эмгекти өз учурунда баалап, көңүл буруу кесипкөй адамдарга дем күч берерин, зоолоостун жогорулушуна кошумча түрткү болорун унутпайлы дешет уюштуруучулар. Нуржан Дөөткулова, Талай Эргешев, Сергей Мишенко, Ысык Көл маалымат программасы үчүн Каракол шаарынан. Бүгүн Талас шаарында бир бейтап COVID-19 илдетинен каза болду. Мындан тышкары сутка ичинде 16 адам коронавирус илдетин жуктуруп алгандыгы аныкталды. Сак болуу үчүн дарыгерлер өзгөчө ашыкча салмактагылардын, кант диабети жана башка өнөкөт оорулары бар улгайган курактагы облус тургундарына санитардык эрежелерди так аткарууну эскертип, үйдө болууну сунушташат. Талас облустук биргелешкен ооруканасында дарыланып жаткан бейтаптардын абалы менен облус жетекчиси Айбек Бузурманкулов жеринде таанышып кабар алды. Кененирээк кийинки материалда. Бүгүн Талас шаарында бир бейтап кооптуу илдеттен көз жумду. Учурда Талас облустук Мамбетов атындагы бириккен оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмүндө 18 бейтап дарыланууда. Алардын басымдуу бөлүгүн жаш курак 60-тан өтүп калгандар түзөт. Арасында 3 бейтаптын абалы оор. Азыр мындай болуп атат. 50-жылдан 60-жылга чейин өтө оор абалда өткөрүп атат бул ооруну. Ошол жылдагы аксакалдарга айтып коет элем, сактаныңыздар. Дары-дармектин баары жетиштүү, аппараттын баары бар, кислородный концентратор, бипап, ошондой аппараттар келген, ошолор менен иштеп атырык. Аталган ооруканадагы бейтаптардын абалын сурап билгени облус башчысы Айбек Бузурманкулов келип түзүлгөн шарттардан кабар алды. Дарыгерлердин билдирүүсүндө азырынча дары-дармектер жетиштүү, бөлмөлөрдүн ичи жылуу жана тиешелүү жабдуулар менен камсыздалган. Санитардык эрежелерди так аткаруу менен Айбек Бузурманкулов жугуштуу оорулар бөлүмүнө кирип бейтаптардын абалын көрдү. Бул жерге түшүп өмүр үчүн аппараттын жардамына муктаж болуп калбоо үчүн облус башчысы Айбек Бузурманкулов өзгөчө ашыкча салмактагылардын, кант диабети жана башка өнөкөт оорулары бар улгайган курактагы облус тургундарына санитардык эрежелерди так аткарууну эскертип, үйдө болууну сунуштайт. Башында эле мен жетекчи катар келгенде айткам, негизги басым бул жанагы тобокел группасына кирген адамдар өзүн өтө сак алып жүрүш керек. Булар ашыкча салмак, жүрөк оорулар, сахар диабетларалар, кошумча улгайган адамдар. Ушулар өтө өмүрү коркунучта. Ушундай группадагы адамдар мынакей тилекке каршы акыркы учурда ошол кайтыш болгон адамдардын саны көбөйүп атат. Ошол кайтыш болгон адамдардын почти 100% жанагы мен айткан тобокел группасына кирген адамдар, бүт улгайган адамдар. 60-тан өткөн. Ошондуктан сиздердин сураныч, улгайган адамдар, тобокел группасына кирген адамдар өзүңүздөрдү оочолоп, маска тагынып, тояш эл көпчү болгон жактарга барбаңыздар биринчиден. Экинчи сураныч, өзүңүздөр дарыланууну токтотуңуздар.
Учурда мындагы ооруканада жаткандардын жаш курагы 60тан өйдө болуп, ар биринде өнөкөт ооруларда бар экендиги аныкталган. Мындагы абалдан кабар алган соң облус башчысы Айбек Бузурманкулов дарыгерлердин бүгүнкү иш аракетине ыраазы болуп, иштерине ийгилик каалады. Мындайда облус эли дагы жардам кылып, санитардык эрежелерди сактап берсе, дарыгерлер түйшүктүү жумушу жеңилдемек дейт облус башчысы. Учурдан пайдаланып биздин медицина кызматкерлерине ыраазычылык билдирет эле. Мынакей өзүнүн өмүрлөрүн тобокелге салып, башка адамдардын өмүрү үчүн күрөшүп атышат. Ошондуктан сиздер дагы маска тагынып, группа риск адамдар өзүңүздөрдүн өмүрүңүздөрдү сактасаңыздар, сиздер дагы ушу биздин медицина кызматкерлерине болгон чоң жүктү жеңилдетмексиздер. Мындан тышкары облус башчысы аталган оорукананын бүгүнкү шарттары менен таанышты. Айбек Бузурманкулов өзгөчө жылуулук системасына көңүл бурууну эскертти. Учурда оорукананын 2-кабатындагы балдар бөлүмү иштеп, ичи жылуу. Бул күнү облус башчысы күндүзгү стационардан кабар алды. Стационар Талас шаарындагы Ак Бешик балдар бакчасында ачылган. Азыр мында 2 дарыгер, 4 медайым, 4 санитар иштеп жатат. Ушул жака келиште келбеш биз өзүбүздөн көз каранды да. Эгерде биз тиешелүү санитарлык норма аткарсак, биз бияка келбейбиз. Өзүбүзгө да оорчулук жаратпайбыз, дары да сатып алып, акчабызды кетирбейбиз. Ошондуктан мен сиздерден чакырам, баягы эле группа риск келген адамдар, жүрөк оорулары, сахар диабети, уйган адамдар, ашыкча салмактар, сиздер өзүңүздөрдү өзгөчө өмүрүңүздөргө олуттуу мамиле жасаңыздар. Белгилей кетсек, бүгүн Талас облусунда 16 адам COVID-19 илдетин жуктуруп алса, бир бейтап илдеттен каза болду. Дарыгерлер саламаттык үчүн болушунча сактанууну эскертишет. Айнура Орозобекова, Асылбек Касенов, Ысык Көл жаңылыктар кызматы үчүн Талас облусунан. Аксы райондагы Авлети Майыл аймагына караштуу үй бүлөлүк дарыгерлер борбор имараты өткөн кылымдын 60 жылдары курулган эскилиги жеткен имарат. Эми мындагы ак халатчандар жаңы заманбап жайлуу болуу алдында турат. Курулуштун аймактык кабарчыбыз баяндайт. Аксы району Авлети Майыл аймагы үчүн быйылкы жыл курулуштардын жылы болду деп айтууга толук негиз бар. Анткени быйылкы жылда эле айылда 6 жаңы көпүрө, 1 балдар бакчасы, 2 мечит, 1 маданий комплекстин курулушу, 2 жаңы дүкөн курулуп, алды пайдаланууга бериле баштады. Бул курулуштардын катарын Катар мамлекети каржылаган айылдын чок ортосуна курулуп жаткан ФАПтын имараты толуктайт. Буга чейин мына биздин мынагы жактагы больницабыз 64-жылкы салынган больница. Капиталдык ремонттары болгон эмес. Мына ушул экономикалык түшүп аткан убакытта ремонту жок. Жылына өзүбүз ремонт кылып, ушул жерде жашап, элдин таламын көздөп, элдин ден соолугун чыңдап атабыз. Мына бүгүнкү күнү биздин сотрудниктер уккан, ушул жерде иштеген 26 сотруднигибиз бар. Санитаркалар, карабалдарды кошкондо. Ошолордун бардыгы сүйүнүп, көп диспансерде турган оорулардын бардыгы сүйүнүп, жаңы больница ачылса, жаңы ийгиликтер болот экен, ден соолугубуз жакшы болот экен деп, эл өтө сүйүнүчтүү мамиле кылып атат. Бул жерде эмес заманбап жаңы имарат пайда болот. Жаңы ФАПтын ичинде дарыгерлер үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Ысык суусу, санузели, жуунуучу жайы, төрөт мезгилиндеги энелер бөлмөсү, ийне сайчу бөлмө жана лабораториясы менен болот. Бул ишке айыл эли дагы кубанычта. Мына жаңы салып аткан немеңер куттуу болсун. Ушунун ичинде дарыланып, жакшыланып, тазаланып, жакшынакай болуп жүрүшсүн. Биздин тилек ушу бала чакалар өнүп өссүн, дүйнөсү тынч болсун. Авлети Майыл аймагында быйылкы жылда 43 миллион сом ички инвестиция тартылып, райондогу эң мыкты айыл өкмөттөрдүн катарында бара жатат. Андан сырткары айыл аймагында 3 айыл таза суу менен дагы камсыз болду. Айылда 100гө жакын жаштар иш менен дагы камсыз болду. Жакында бүтүүчү курулуштардын катарында чакан мечит дагы орун алмакчы. Бул дарыланганы келген адамдар үчүн өзгөчө камкордук болот. Бул тууралуу мындагылар билдиришти. Больницабыз жакшы болгондуктан бул эми ошону чуркап араб тарабына мына өзүнүн ушул жекте жигиттерин аркылуу салып, буларды ушу Саид байымдын бир бөлүгүнөн алып келдик. 2 ай 3 айда бүтүлсө, номер 6 үй бүлөлүк дарыгерлерди бул жака киргизип, ал жекте ошого ылайыктап шартташсак дейбиз. Аракет кылсаң берекесин аласың деген ушул. Эл турмушуна камкордук көрүүдөн артык эмне бар? Жыл сайын Авлети Майылы көрктөнүп өсүп бараткандыгы жашыруун эмес. Талант Айдарбеков, Сергей Мишенко, Ысык Көл жаңылыктары үчүн Жалал Абад облусунан. Ар бир улуттун жашоо шартына, жаратылышына, мүнөзүнө, дүйнө таанымына жараша элди кол өнөрчүлүк дагы ар түрдүү болот. Мына ушундай өнөр аркылуу замандын талабына ылайыктуу кылып, бир топ кооз буюмдарды жаратып, учур талабына жараша эл аралык деңгээлде болбосо дагы өлкө аймагында өзүнүн өнөрү менен мыкты сувенирлерди, жыгачтан жасалган үй буюмдарын тартуулап келген кол өнөрчүлөр дагы бар. Акыркы жылдары улуттук колореттеги кооз буюмдарга болгон суроо талап күчтүү болгондуктан чебер усталар түрдүү буюмдарды жасап элге сунуштап жатышат. Алардын бири Жетигүз районунун Сары айылынын тургуну Таалайбек Мамбеталиев. Бул тууралуу кабарчыбыз Элмира Эсеналиева баяндап берет.
Кайсы бир өлкөгө саякатка барып калсаң, ал жердин символу, ошол элдин тарыхы, маданиятын чагылдырган буюм тайымдары кайдыгер калтырбайт. Анын сыңарындай атадан балага өткөн чеберчилик өнөргө Таалайбек Мамбеталиевдин 2 баласы да кошулган. Өзү жубайы 2 баласы тең Сүймөнкул Чокморов атындагы кесипчилик окуу жайын бүтүрүшкөн. Колөнөрчү үй бүлө заман талабына жараша түрдүү сувенирлерди жасашат. Ошондой эле кыргыздын улуттук колориттеги буюмдарын, элдик салтын, көркөм өнөрүн сактоо менен катар баалуулуктардын мыкты үлгүсүн жаратууда зор ынтаасы, бай фантазиясы аркылуу оюмдарды түркүн ыкмаларда чагылдырышкан. Ustaçılıkka kızıkkan uşu kinekey çağımdan kızığa başladım. Sebebi atan temir usta, cıgaç usta olmuş da. Şoğa karmalaşıp görüp. Şondan kızığım arttı olmuş gerek. Aslında cıgaçka birinci kızığım cıgaçtan başladı da. Cıgaç sandı, takta jasap. Şöyle satıp degende. Bunun içinde koluk pumluku da var. Baldarım kızı var. Negizi biz semiyabız менен Чокморов атындагы окуу жайды өткөнбүз. Şu баарыбыздын кол өнөрчүлүк. Көбүнчөсү улуттук колоритти, оюмдар, кыргыздын улуттук оюларын колдонобуз да. Негизгиси биз улуттук оюмдарга басым жасайбыз да, улуттук колоритте болсун деп. Жыгачка да ою салабыз, боя түрүндө, анан жанакы ою түрүндө. Анан кожа ат жабдыктарды жасайбыз. Азыр ушул убакта азыр жок да, уга менен өтүп турат. Сатып алып кетишет да алар менен. Негизи көпчүлүгү мындай кароо көргөзмөлөргө барабыз. Райондук, областнойлук, анан көчмөндөр оюнунан да көп нерселерди алып барганбыз, көпчүлүк ошол жактан көп өтүп кетти. Көбүнчө ошо туристтердин кызыгуу жалаң эле улуттук колоритте жанакы кийизден жасалган, анан бул кожа булгардан жасалган эмелерге кызыгат экен. Көбүнчөсү ушундай эмелер жасап, убагы эмеселерди, үлгүлөр көпчүлүгү да мүйздөн, жыгачтан, кийизден жасайбыз да. Табигый материалдар менен жасалган кыргыз колориттеги буюмдарга чет элдик туристтердин кызыгуусу күч. Колөнөрчүлөрдүн колунан жасалган улуттук буюм тайымдарга райондон гана эмес, башка жактардан да буйртмалар түшүп турат. Чет элдиктерден баштап жергиликтүүлөргө чейин андан кыя өтпөй керектүүсүн алып кетет. Эми ошо бул көздүн тегерегин эле сатабыз да көпчүлүгү. Мындай тышка бияка көп чыга элекпиз. Основной ошо көлдүн тегереги. Көбүнчөсү мында сүйнөлүк эрлер, майда этектерде көбүнчөсү. Мындайраак нерселер. Булар, мындай нерселер, бул кожадан жасалган шкатулкалар, анан сумкалар, основном мындай сумкалар. Өтүмдүү көбүрөөк болот экен, тыштан келген адам туристтергечи. Биздин кыргыз элине жалаң эле жанакындай оймо салынган кызыл тазыл нерселер көбүрөөк кызыгат экен алар. Мисалы мына бул ойда баары камтылганда тоонун, суунун, жанакы чөп чарлардын эмеси киргени. Бул адамдардын да фигуралары кошулганда бул жерде тастаркондо тегереп отургандар. Көлдүн символикасы бар, мындай баягы ою катары көргөзүлгөндө мындайчы. Кыргыз элинин улуттук оюм кийимелери кошулган. Көркүн чыгарганга аракет кылабыз да, баягы элди кызыктырганга. Кичинекей болсо бир күндө жасаса болот. Көлөмү чоңураакты 2 күн, 3 күнгө баары майда кол эмгекти талап кылат да. Ар бир эле адамдын колунан келе бербеген бул өнөр атадан балага, энеден кызга өтүүчү кесиптерден. Анын сыңарындай Жибек Акунова жүндөн аргандай улуттук колориттеги буюмдарды жасап, көздүн жоосун алган жер төшөктөрдү курап, кемселдерди атайын буйртманын негизинде жасап келет. Биз азыр көпчүлүгүн ошо сандыктар жасап атат, сандык такта. Основной тактаны азыр кыз узатууга тактага сандык керек экен.
Аны ошондой закка далабыз. Ой түрүн, боё түрүн анан резьба, кесип жасайбыз да астында. Анан мындай болгон күзгүнү, мындай болгон эшиктерди жасап, основной улуттук колоритте, оймо, чийме. Bir ayın içinde emetesi günütünü işlep kalırız. Anda bir 10 çaktı anlıkta жасап, тактасымен жасап сатып баштадык. Мындан сырткары каарманыбыз жыгаштан үй буюмдарын да жасайт. Айрыкча кыздын себине берилүүчү кыргыздын оюм чийимдери түшүрүлгөн сандыктардын түрүн жасап, ага болгон суроо талапта жогору болуп келет. Укмуштуудай өнөрү кызыктуу таланты менен Таалайбек Мамбеталиевдин жасаган эмгектери таң калтыра турган көркөмдүк жана кооздук. Биз эми көбүнчөсүн ошо азыр туристтерге ылайыктап биз мындай эмелерди, сумочкаларды дагы кандай эмеге талапка ылайыктуу деп улам жаңыртып эмелерди жасап атабыз, буюмдарды, сувенирлерди. Ошо биз туристтерге эме кылып, туристтердин талабына ылайыктуу ошо сумкаларды көп алышат экен да. Ушундай сумочкаларды жасап атам. Анан мондай эмелерди, токойм носки, пинеткаларды кышкысын. Анан элден кандай заказ келсе ошолорду жасайм. Айылдан эми пенжек тиктиришет, жаздыкча алтыгат кээсе ошо кыздарга кызын оокатын бергенге журкан төшөктөрүн, көшөгөлөрүн тиктирип кетишет. Туристтер ошо мореки, эрди көп эме кылышты да, кызыгып ошо кожа жагына эме кызыгат экен да. Улуттук кол өнөрчүлүгүбүз бул түгөнбөгөн көркөм өнөр. Аны аркалап келе жаткан адамдар коомубуздагы улуттук мурасыбызды, маданиятыбызды өнүктүрүүчүлөр. Түрлүү буюмдарды аземдеп жасаган бул үй бүлөнүн кол өнөрчүлүк менен алектениши акча табуунун булагы эмес, болгону хоббиси. Эльмира Эсеналиева, Таалай Эргешев, Сергей Мишенко, Жетөгүз районунан. Жаңылыктарды улантабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Азыр болсо дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. АКШнын жаңы президенти Джо Байден мамлекеттик катчы кызматына эл аралык саясат маселеси боюнча көптөн берки кеңешчиси Энтони Блинкенди тандады. Блинкен глобалдык альянстар жана союздук алакалар боюнча мыкты адис катары белгилүү. Көпчүлүк АКШнын мамлекеттер менен ишенимдүү шериктеш катары имиджин калыбына келтирет жана өлкөнү эл аралык келишимдерге кайтарат деген үмүттө турушат деп жазат Нью-Йорк Таймс басылмасы. 58 жаштагы Энтони Блинкен мамлекеттик департамент үчүн жаңы адам эмес. Ал Барак Обаманын учурунда мамлекеттик катчынын орун басары болгон. Бул багыттагы карьерасын Билл Клинтондун тушунда дагы баштаган. Хакасия мамлекетинин мурдагы башчысы Орусия темир жолу ачык акционердик коомунун башкы директорунун орун басары Виктор Зимин коронавирустан каза тапты. Анын көз жумганын Хакасиядагы Аскиз районунун башчысы Абрек Челтикмашев Инстаграм баракчасы аркылуу кабарлап, Хакасиянын мурунку башчысы коронавирус пневмониясынан каза тапты. Жакындарыма жана үй бүлөмө көңүл айтам. Бүгүн Хакасия үчүн оор жоготуу болду деп жазган. Виктор Зимин август айында Байкал-Амур магистралына болгон иш сапар учурунда коронавирус жугузуп алганын өзү маалымдаган. Ал Вишневский коргоо министрлигинин госпиталында дарыланып жаткан. Виктор Зимин 1962 жылы 23 августта туулган. 2007-2009 жылдары Орусия мамлекеттик думасынын депутаты, 2009-2018 жылдары Хакасия өлкөсүнүн башчысы кызматтарында иштеген. 2019 жылдан тартып Орусия темир жолу ачык акционердик коомунун башкы директорунун орун басары, темир жолдун чыгыш аймактары боюнча башкармалыгынын башчысы болуп турган. Австралияда акыркы 3 аптада эле 9 аскер өз жанын кыйган. Бул тууралуу Daily Mail маалымат булагы жазды. Мындай окуя Австралиянын аскерлери Афганистанда жасаган согуштук кылмыштары жөнүндө доклад чыккан тушта болду. Аны куралдуу күчтөрдүн командачысы Ангус Гемпел жарыялаган. Документте 2005-2016 жылдары Австралиянын атайын аскерлери тарабынан 39 афган жоокери жана карапайым тургундар өлтүрүлгөндүгү жөнүндө далилдер бар. Отчетто келтирилген маалыматтар 400дөн ашуун күбөнүн көрсөтмөсүнө негизделген.
келген. Басылма кыска убакыттын ичинде ушунча суицид катталган учур Австралиянын тарыхында биринчи жолу болгондугун белгиледи. Анда 8 жоокер жана 1 аскер кыз өз жанын кыйышкан. Азырынча алардын Афганистандагы адам өлтүрүүлөргө тиешеси бар экендиги тууралуу далил жок. Бирок тергөө муну четке какпайт. AQShnын Нью-Йорк штатында ушул жылдын жазында коронавирус эпидемиясынан каза тапкан жүздөгөн адамдын сөөгү жерге берилбей турат. Бул тууралуу Wall Street Journal басылмасы жазды. Басылманын айтымында жаз айында илдеттен каза тапкандардын саны арбып, мунун айынан жергиликтүү бийлик атайын муздаткычы бар жүк ташуучу унааларды дагы көчмө морг катары пайдаланууга аргасыз болгон. Маселен, шаардын Бруклин аймагындагы ушундай унааларда 650 маркумдун сөөгү көмүлбөй турат. Бул боюнча Нью-Йорктун улуттук медициналык экспертиза башкармалыгы сөөгүтүн көпчүлүгүнүн жакындары табыла элек, айрым маркумдардын туугандарынын жерге берүүгө мүмкүнчүлүгү жок. Айталы 230 маркумдун жакындары менен байланышып, сөөгүтү алып кетүүсүнө уруксат берүүгө мүмкүн эмес деп маалымдаган. Ноябрь айынын башында Техас штатында дагы ушундай көчмө морг уюштурула баштады. Себеби оору жугузгандардын саны миллиондон ашып, анын кесепетинен каза тапкандардын сөөгү жергиликтүү моргторго батпай кеткен. Бүгүнкү күнгө алган маанилүү маалыматтар топтомуна ушулар болду. Сыккөл телеберүүсү өз көрсөтүүлөрүн улантат. Эфирден амандашканча саламатта туруңуздар.